Адыркы мезгил мөмө жемиш бышып көз берекесин арткан мезгил. Мына ушул мезгилде сиздер менен кайрадан эфир аркылуу регион көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Бүгүн регион көрсөтүүсү Аксы районундагы Коштөбө айыл аймагында. Коштөбө айыл аймагындагы кара өрүк кызыгы, ошондой эле мындагы өзгөчө каармандар менен алдыда тааныша аласыздар. Анда эмесе биз менен бирге болууга чакырам. Аксы районунда бүгүнкү күндө токчулук, бышымчылыктын белгиси болгон кара өрүк бышып, анын негизинде аны как кылуу максатында жеке ишкерлигин баштаган инсандар көп экендигин баарыбызга маалым. Биз турган мына ушул Коштөбө айыл аймагында кара өрүктү как кылып иштеткен ишкерлер саналуу гана, айтсак үчөө гана. Алардын бири биздин жаныбызда турган агай. Агай, саламатсызбы? Өзү негизи ушул ишкерликти качан колго алдыңыз? Чын эле мурда кара өрүктөр жөн гана төгүлүп чачылып жатат эле да, бүгүнкү күндө элдин чөнтөгүнө пайда болду, ишкер катары сиздин чөнтөгүңүзгө пайда болду дегендей, кантип качан баштап калдыңыз? Мен баштаганым 2016 баштагам. 2016 баштаганда биринчи от менен баштаганбыз, көмүр менен. Анан көмүр кичине бир жагы өзүбүзгө кыйынчылык туурусту, экинчи жагы кол коңшуга дагы кичине баягы жыты эмне болот экен. Анан кийин секин өздөштүрүп, анан кийин Жалал Абадка барып, уруксат алып келип, ошол өзүбүз трансформатор коюп, анан токко өткүздүк. Электр энергия менен. Анан ага өткүзгөнүбүзгө 8 жыл болуп калды, 7 жыл болуп калды, 6-7 жыл болуп калды. Көбүнчө могул жергиликтүүлөрдөн аласыздар да, мисалы сыр болбосо канча сомдон аласыздар, кандайын аласыздар, сапатына маани берилеби? Эми биринчи эле өзү кол коңшудан баштайбыз. Өстөр эле келип башташат, алазымбы бышып калды деп. Анан башында 13тен алдык, анан 15ке көтөрүлдү. Азыр 17ге чейин алып атабыз, алып келип беришет. Сапатына карайсыздарбы же бирдей элеби? Сапатына обязательно, сапатына майдасына карайбыз, бышканына карайбыз. Бышпагандар өзү көгөрүп билинип турат, кызарып. Азыр ушул жерде канча тонна бар да турат? Азыр бул жерде бир 2 тоннадай кечинде 2 тонна алып келген бирөө. Ошо 2 тонна түшүргөн, 2 тонна ошо бойдон турат. Бир эле дыйкан 2 тоннага чейин алып келишеби? 2 тонна өзүнүн 2 огород бар экен, алып келип тапшырып кетти. Бул жакта болсо ошол бул кургатуучу жайыңыз да, Мына могу салып кыздар 3 кыз салып берет. Келин. Алар салып атканда ушулар салып даярдашып берет. Анан бияка жаңызын бу жерден ачып көрсөтөйүн. Мына бу жерден рельс бар, но рельс менен түртүп киргизип, анан аркы жагынан бышканын аркы тарабынан сууруп алабыз. Канчада бышат? Канчада кургайт? Бул башы 13 саатта бышат, 13-14 саатта. Анан кийин 6 саатта жаңыз чыгып телешке чыга берет аркасы. Агай, азыр могул жака кайта баралы, но айтып атпайсызбы, тизебиз деп атасыз, Но атайын бирден мындай туруш керекпи? 2 кабат болуп калса болбойбу? 2 кабат болсо жакшы бышпай калат, сапаттуу болбой калат. Бирден жеңил эле, териштеле. Бир киргизгенде канча киргизет? Бир киргизгенде мына телешке 500 кг. Ушудан 3-өө кирет. Анан 6 саатта бирден чыгып турат. Ошондо бир киргенде 1,5 тонна кирет экен, 1,5 тонна кирет. Ошол 1,5 тонна кайта 1,5 тонна как болуп чыгабы же салмагы? 3 килограммдан 1 килограмм средний. Бышканда 2,8, бишелекте 3,2 ушундай чыгат да. Электр энергиясы өчпөй турса эле сизде иш болот экен да. Эми ошо электр энергиядан кичине проблема болуп турат. Бизде баягы кандай десем, мурунку бийлик светтин айынан кетип калган келеби, эл деле карай берет экен дагы, бизде баягы жеке ишкерлерге анчайын көңүл бурбай калып, анан свет өчүп калганда эми жардам берип атат алар деле. Айтпаймын жаман деп. Бирок кээде мындай экинчи очередке коюп коет да бизде. Элге свет берип алайлы, анан кийин силердикин карайлы деп. Анан ушул кээде жаан чачым болуп свет өчкөндө бизге расход болуп калат да. Бул муздап калса кайра ысыткынча. Муздап калганда сапаты бузулбайбы?
жақ сапаты ғой бұзылбайды, бірақ бізге не болып кетеді да. Шығым көйіп кетеді. Шығым көйіп кетеді, қайра... Бұл құрғағаны, бұл башы айтып отпаймын, 18 саатта, 16-17 саатта шығады да, кейін анан ысып алғанда 6 саатта бірден телешқа шығар өресі да. 500 килограммды құрғатып шығар өресі. Андан кейін бұл өндіріп құрғатып қаққылдыңыз, бүгінгі күнде қара өріктің денсаулыққа пайдасы өте чоң да ағай. Анан өткөрүш жагын кимдерге алып барасыз? Кандай болот бул жагы? Эми ушул өткөрүш жагы мурун тажиктерге келип алып кетип аткан. Азыр эми өзбектер аяк жабылып калып өзбектер алып кетип атат. Ушуну өзүбүздүн менен эле жолго койсо жакшы болот эле. Эми ага бизге тоскоолдуктар көп болуп атты го. Эми билбейм, азыр жакшы оңолуп келип атат. Кудай кааласа эми биз деле базарга чыгып калар, бизге деле эмнелер инвесторлор келип байланышып калар. Көбүнчө сыртка сатат экенсиз, агай. Мисалы, 8 жыл болуптур, жылына канча тоннага чейин өткөрө аласыз? Мисалы, быйыл канча өткөрүп калдыңыз? Эми муну 10 тонна, 12 тонна өзүмө. Анан кийин көбүнчө биз элге эмне көрсөтөбүз? Кызмат көрсөтөбүз да. Өстөрүнүкүн алып келет. 8 сомдон килограммын кургатып беребиз. Кургатып бересиздер, анан бирок алар каяка сатат? Алар өздөрүнчө сатышат экен да, демек, сиздин кызматыңызда пайдаланат, андан сырткары сиз сатып алып туруп, анан өзүңүз дагы сатат экенсиз, Биз өзүбүз дагы кургатабыз, анан кийин өзүбүздүн небизге жараша, чөнтөгүбүзгө жараша кургатабыз. Анан тиги звонок рекламага чыгарабыз, звонок этип, анан келгендер кургатып, ошентип ушулга көрсөтөбүз да. Дыйкан өзүнүн коросунан терип келгенден кийин, мына ушул жерде сорттолот деп айтсак болот экен, эже. Азыр эмне кылып атасыздар? Ушуну айтып берсеңиз. Кайналыны терип келгенден кийин яшигинен оодарып, сеткаларга тизебиз. Мондай жалбырак, чөп-чарларын алып таштап, анан тегистеп, ачык жерин калтырбай тизебиз. Анткени ошо аппаратка киргенде кургап жакшы тегиз, жакшына таза чыгат. Чөп-чарын алып таштаганда ошо анан азыр ошо тизип атабыз. Сушкага даярдап атабыз. Азыр мисалы бул эми сиздердин үй бүлөлүк ишкерлик деп айтсак болот, бизнес деп айтсак болот. Андан өзүңүздөрдөн сырткары дагы канча адам келип ушундай өзүнүн жардамын көрсөтөт, аларга кызмат акыларын бересиздер? Ооба, биз бул ишке 5-6 адам, 5-6 үй бүлөнү дагы иш менен камсыз кылабыз. Балдары, анан ушул келиндер келип жардам беришет. Булар дагы ушинтип салышып, буларды менет акысын да беребиз. Ооба, беребиз. Ушу күнүнө мондай кылып, эже, мондай тегиздеп канча киргизе аласыздар да, канча тонна киргизе аласыздар? Bir күндө айланып салынып келгенде 1,5-2 тонна кирет. Bir күндө 2 тоннага, 2,5 тоннага чейин кирет. Жолдошуңуздун негизги эле жардамчысы сиз болсоңуз керек, Ооба, жолдошум экөөбүздүн кылган ошо жумуштарыбыз биз чоң жардамчысы. Сентябрдан башталып ошондо демек ноябрга чейин ушундай иштер кете берет экен да? Ооба, ушу биздин Коштөбөдө күн жылуу, августтун акырларында кайналып бышкан маалда башталат. Ошо менен анан аксыдан дагы алып келебиз. Негизи бүтүшү октябрдын 20-ларына барып калат. Бүгүнкү күндөгү базар экономикасындагы шарт ар бир жаранды өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, талантын, өнөрүн алып чыгуу мүмкүнчүлүгүн жаратты. Коштөбө айыл өкмөтүндө мына ушундай
бир кезде үйрөнгөн нерсесин бүгүнкү күндө коомчулукка кызмат көрсөтүү аркылуу көрсөтүп жаткан инсандар бар. Биз мына ушундай инсандын короосунда турабыз. Атап айтсак, мына ушул жерде Кош Тоо айыл өкмөтүнүн, андан сырткары Ак Суу районунун өзүнүн тандыры менен тейлеген уста агабыз деп койсок болот, биздин жаныбызда турат. Айтсаңыз да, ушул мына короңузда тандырлар турат, Буну жасоо ыкмасын каяктан үйрөндүңүз, кантип жасалат, ошону айтып берсеңиз да. Бир убакта ошо сайыстын убагында тандырны цехтер иштеп турган, Кош Төбөдө чоң цех болгон. Анан ал жерде иштер токтоп калгандан кийин кайра дагы буйрук болгон, ошо кайрадан тандыр цехтерди ишке киргизип, элди тандыр менен камсыз кылуу. Анан ошол жерге барып иштеп калып эле ошо менен үйрөнүп алып, кийин бияке келдик, үйгө келип эле ошентип жасап сатып аткан жанагыбыз да, эми пайдаланып аткан. Бул ар бир үйгө керектүү нерсе экен бул, эми жакшы эле. Айтсаңыз да, мына сиздин тандырларыңыз эмнеси менен өзгөчөлөнөт, топуракты каяктан аласыз? Мисалы, менин тандырым мондай деп эмнеси менен мактана аласыз? Кардарыңыздар эмнеси менен мындай сиздерди табат да? Эми биринчиден ошо топуракты жакшы топурак алып келгенге аракет кылабыз. Тандап жакшысын алып келгенге. Анан айылда кой көп үчүн ошо койдун жүнүнөн майдалап, чачып, ылайды жасап, күлөңкөгө ороп, ал күлөңкөдө бир 5-6 күн туруп, ачыгандан кийин даяр болгондон кийин анан тебелеп, балдар менен тебелеп тепсеп, анан даярдайбыз да. Бул деле бүт колдун мээнет кетет да, бүт эле мээнет калганычы. Топурак эле келсе калганы мээнет менен боло турган нерсе. Мондай формага, мондай абалга кандай кылып келтиресиз? Бул эми акырындык менен ката берет да. Акырындык менен ошо ката берген сайын ошо көлөм жанагы формага келтирип алыш керек да, мындай. Тегерек өзүнүн формасына келтирип да. Мына ийе тургандары ийилип, ошо жумшагында ийип калыш керек да. Анан катып кетсе дагы ийилиш кыйын болуп калат. Ар нерсенин баягы ыгы бар дегендей да. Ошо ыгы менен болот да. Эми көлөмдөр ар кандай болот. 12 дандуу, Бул 12 дандуу экен, Бунун кичине экен, Бул 10 нан бата турган. Мынтип бирөө турат 8 нан. Ошо ар кимдин баягы үй бүлөсүнө жараша да бул эми. Чоңураак үй бүлөсү чоңураак. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз го, баягы топуракка койдун жүнүн кошом деп, Мисалы, башка деле жаныбарлардын жүнүн, мисалы, биз билгенден, менин бала чагам билгенден, аттын ылында кошот эле да. Андан сырткары бир эле койдун жүнүн эмес, башканы деле кошсо болсо керек, кандай деп ойлойсуз? Ошо биз 95-90-жылдары жаңы жасап үйрөнүп атканыбызда, ал убакта койдун жүнүнө караганда эскилер көп беле, же эскинин, жалаң эскиникинен кошчу элек да. Себеби ал кылчык үчүн мындай чачырап, чачылып кетет да, ылайга түшкөндө элечи. А койдуку бир аз кыйнап коет да. Анан айла жок, эми койдукунан дагы мындай майдалап, балта менен майдалап туруп анан кийин кошулат да. Сөзсүз кошулбаса. Мисалы, эгерде сапаты жактан багындай жасоого ыңгайлуу болсо, эчкиники жок болуп атабы, кандай болот? Же балким койду кардан үчүнбү? Эчкиники эми азыр эчкинин жүнүн албай коет да. Койлордука эми ар жерлерде ыргытып, ар бир үйдөн эле жүн чыгат да. Майдалап чачып туруп, ошо сапаты биринчиден топурак, анан жүндү көбүрөөк кошобуз, анан ачытылып турулат. Калганы мындай инструменттер менен пресстелип, күн ысыкта боло турган нерсе да бул эми. Мисалы, сезон убагында канча, эми кышында жасай албайсыз, ооба, сөзсүз, анткени кар жайт дегендейчи, анан сезон убагында канча жасайсыз, канча сата аласыз, канчадан сатасыз дегендей. Эми эсептелбейт, эми бизде эми башка жумуш чыгып калат, стройкалар болуп калат. Иш арасында күн жылыганда ошо адамдарыбыз жасап бергиле керек десе, анан жасап берип калабыз аларгачы. Демек, кардарыңыз бар, ошол спрос болмоюнча жасабайсыз, Эми спрос болуш керек эми. Үйдө калып кетпейт. Жок, эми муну деле алып кетишип калат. Кургаганда алып кетишип. Суук түшкөнчө пайдаланып куруп калыш керек да алар дагы. Бир тандыр канча убакытта кургайт? Бир жумадан өтүп кетет окшойт. Азыр күн салкындап калганда кечирээк кургайт. Айрыкча мынагы ооздор калың болгон үчүн булар азыр өзү эле анчага барып кургайт да. А бuyактары 3-4 күн болуп калды.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, негизинен ар бир аймактын өзүнүн өзгөчө каармандары, өзгөчө адамдары бар. Кош Төбө айыл өкмөтүндө сиздер кадрдан көрүп тургандай сонун апалардан түзүлгөн кол өнөрчүлүктү да чыгармачылыкты да даңазалаган Шайыр апалар тобу мына ушул Кош Төбө айыл өкмөтүндө түзүлгөн экен. Шайыр апалар тобу түзүлгөн идея кимге таандык, негизинен түзүлгөндөн кийинки максатыңыздар эмне болчу, ошо максаттар ишке ашты, ушул боюнча айтып берсеңиз апа. Биз Шайыр апалардын түзүлгөнүнө 10 жыл болуп калды быйыл. Быйылдан кийин жаз чыкса, Кудай кааласа 10 жылдык юбилейибизди өткөрөбүз деген недебиз. Баарыбыз ошо аксы ак элечек апалары болуп түзүлгөнбүз. Биздин жетекчибиз бар, бирок азыр шартка байланыштуу жок эле бул жерде, Москвада эле. Анан эми андан кийинки жетекчи мен. Ушул жерде ошо 10 Шайыр апаны түзгөнбүз, ар кимибиз ар жерде иштегенбиз. Мына булар кол өнөрчүлүк менен эмне кылса, кээ биркибиз айылда батирене, мына батирененин бирөөсү да отурат бул жерде. Кээ биркизе теге Урпаша соц тармакта иштейт. Мен өзүм 55 жыл музыкалык мектепте иштедим. Негизинен бүгүнкү күндө Кыргызстанда ар бир аймакта, ар бир областтын, мисалы райондун, айыл өкмөттүн өзүнүн банда Шайыр апалар болуп калды да. Анан ушул райондун атын чыгарганда, айыл өкмөттүн атын чыгарганда кайсы жерлерге барып келдиңиздер? Бүгүнкү күндө Шайыр апалар деген түшүнүк мындай Кыргызстанда пайда болуп калды. Ооба. Биз Шайыр апалар түзүлгөндүн биринчи башта эле аксы ак элечек апалары болуп түзүлдүк район боюнча. Себеби эмнеде ар бирибиз ар жерде ар бир айыл өкмөттөн бизди кастинг кылып тандап алган. Андан кийин баарыбыз бир болуп калдык. Биз биринчи солдаттар менен байланыштабыз. Алабукадагы, Чаткалдагы Көкташ деген жерде солдаттарга барып, өзүбүздүн нерибиз апамдын ысык жапканынан сагындым деген темада акция менен барып, 12 Шайыр апа бардык. Кыштын күнүндө Чилдеде бардык. Барып ошо солдаттардын көңүлдөрүн көтөрүп, маанайларын көтөрүп, алардын кандай жашашып аткандарын көрүп, тапкан нерсебизди ошо балдарга атап апарып берип, биз ошол жерде не кылып келдик. Андан кийин сөзүңүзгө аралжы да. Айтсаңыз да, бүгүнкү күндө багы Шайыр апаларга эми 60 жаштан жогоркулар болот, Анан кийин ар кандай кызматтарда иштеп жүрдүңүздөр. Анан 60 жаштардан өткөндөн кийин сахнага чыгып, мындай кыргыз көйнөк кийип, ырдаганды сиздердин неберелер, сиздердин жолдоштор, уул кыздар кандай кабыл алышты? Биздин эми үй бүлөбүздөгү балдарыбыз, жолдошторубуз эч кандай туура эмес кабыл албады, туура көрдү. Балдарды бактыңар, неберелерди чоңойттуңар. Эми кичине өзүңөр үчүн кийинки жашооңорду улантып, нары бери басып көңүл ачкыла деп бизге уруксат берди. Ошолордун жолдомосу менен биз да чыгып калдык топтонуп. Ушу араңыздарда кой эми сен ушул жашка келип ырдаган эмесиң, эми ырдайсыңбы деп каршы чыккандар болдубу? жок. Айылда болот, бирок семьядагы үй бүлө бала чакабыз аябай кубанат да биздин. Неберелерибиздин кубанганын айтпа. Эми айыл боюнча деле кээде телевизордон чыгып калсак, эртеси күнү көчөдө жүрө албай калабыз. Куттукташат. Бизде бул экинчи жашоо деп койдук балам. Биз балдарды чоңойттук, неберелерди чоңойттук. Азыр неберелерибиздин алды үйленип бүтөйүн деп калды да. Анан бизге бул экинчи турмуш өтө сонун. Муну бири-бирибизди көрүшүп алсак, оору да эстен чыгат. Курсантпыз, бирибиздин кемибизди бирибиз айтып, каерде конок, жакшылык жерлерде чакырса, биз ошо сыйлуу мейман карыгандын дөөлөттү сонун сүрүп атабыз, Кудай буйдурса. Анан Кудайдан тилейбиз, катардан эч кимибиз кембезин. Карыбайлык, оорубайлык дейбиз. Менин апам алтын, сенин апаң алтын, толкуна бер аял заты, аман болсун жалпың, жеңелерим айым, сулуусуңар дайым, апаларды куттуктап, кол чапкыла барың, апаларды куттуктап, кол чапкыла барың. Кош Төбө айыл аймагындагы айрым бир жагдайлар менен тааныштыңыздар. Эске сала кетсек, 2023-жылы биз турган дал ушул Кош Төбө айыл аймагы республикада эң мыкты айыл аймагы деп табылган. Бүгүнкү күндө айыл элинин жашоосу өз тиричилиги менен алек. Ошондуктан башкы байлык элдин ошол амандыгы, тынчтыгы дегендей, аймактардагы тынчтык бүгүнкү күндөгү өлкөнүн бакубаттуулугу деп саналат. Кийинки кадам сиздин региондон болсун. Саламатта калыңыздар.